Assalamu alaikum туугандар. Жанагы эме боюнча бир оюмду айтпасам, биз деле ой айтып жүргөнбүз да, эми айтышыбыз керек болуп калат экен да баары эле. Сен унчукпайсың, сүйлөбөйсүң, чыкпайсың, айтпайсың деп эле. Анан мынтип карап отурсам, ошол эмеге көчө сүйлөп ызы чуу салып дүрбөлөң кылып аткандар ошол эме экен да. Саясий сойку деп коем андайларды менчи. Саясий сойку ким ал? Ал деген жанагы саясий жакта бир өз кызыкчылыгын ойлогондор да. Бир жерге жетпей калгандар, анан жеткиси келип аткандар экен да. Биз жөнөкөй карапайым элбиз. Мен, например, жөнөкөймүн, мен эч жака жулунбайм, эч кандай кызыкчылык жок менде. И болбойт дагы кызыкчылык. Мен өзүмдүн калыстык оюмду айтам. Кайда нерселерди дүрбөлөтүп урдура бербегилечи эле, тим эле менимче сен болгончо менин оюмча сен жөн эле саясий сойкусуң мен үчүн. Сен ошо саясат жакта бир орун табайын деп эле жүрөсүң менимче. Жөндөн жөн сүйлөгөн жоксуң сен. Күйгөн жоксуң эчтекеге, сен чын жүрөктөн күйгөн жоксуң мамлекетке. Сен болгону эле бир упай топтоп эле чыгып алып эле дөрүп сүйлөп атасың, атайын балким ошо ишке орношомбу деп атасыңбы билбейм. Же атайын сени жалдап бирөө акчага жалдап алып сүйлөтүп атабы? Койбойсуңар ондайыңарды. Элдин баарын жынды кылып. Мен да аралашпай эле коеюнчу, макул өздөрү чечип алар. Биздин жанагы саясий сойкуларды дүрбөтүп эле ачка топтой албаган жанагы саясий сойкулар бар да биздечи. Ошолордун чырагына ма айтабыз беле, ошолорду эле сүйлөтүп атасың да кайра-кайрачы. Анча-мынча карапайым жанагы эл ойлонбогон, эчтеке билбеген, түшүнбөгөндөр да чыгып алып, Атамбаевскийлер, Мадмаровскийлер да чыгып алып атат. Дөрүп. Токтоткула. Ар бир өзүнчө бир очкочо топтоп аткандай эле сезилип атат. Чын. Эч кимиси чын жүрөктөн мамлекет үчүн күйгөндай бир эме көргөн жокмун да. Мамлекетке күйгөн ошол адамдар кичине мындай салыштырып ойлонуш керек. Ар бир кычыкка сайла бербейчи, убагында мынакей кемпир абат деп кыйкырып бакырдыңар, төш кактыңар, акыры өз ордуңарга келдиңер. Чек аранын баары туура эле чечилиптир деп өз ордуңарга келдиңер, депчи. Андан кийин дагы бир балекет деп чыктыңар эле, ал сиз деле туура эле экен деп калдыңар. Убагында тууну алмаштырып атат деп тим эле төш кагып жинди болуп, элди дүрбөлөңгө чакырып чыккыла, каршы болгула деп чыгып жүргөн Атай деген бир бала бар эле. Ал да укмуш азыр Сады Жапаровду колдонуш болуп калыптыр. Кандай эме менен колдоп калды мен түшүнбөй калдым. Ошондо туура эле алмашыптырбы? Жаштакай эле экен, сонун эле алмаштыбы? Ошол жөнүндө эч ким сүйлөгөн жок да. Сүйлөбөй эле мындай эле кабут эчтеке болбогондой эле жүрөсүңөр да баарыңар, камырбайчы. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Анан туугандар, мындай кичине ойлоно алчы, бир нерсени ойлонгулачы. Бирөө чыгып эле кыйкырып бакырып койсо эле ошону туура дей берген токтоткула да. Койбойсуңарбы эле дайы, чача-мача. Анча-мынчалар ушул интригант, провокаторлордун баары подписчик топтоп блогер болуп атсыңар. Силерге деле бир убакыт келер, жооп бере турган убакыт келер. Жооп беришиңер керек силер дагы. Антпесе чота элди будуңчан кылып, провокация кылып, укмуш кылып атасыңар силер. Анча-мынча мен байкаган блогерлер. Кээ бир ишкерлер да бар арасында. Ишкерлер да жүрөт провокациямен заниматься этип. Ишкерлиги менен алектенбей, провокация кылып атышат отуруп алып. Ачык айкын. Токтоткула болду. Мына мен көлдүкмүн мен көлдүкмүн. Мага бир киши кечке какшанып койсо эле мен ошону ээрчип кетпейм. Мен ойлоном, таразалайм, ар кимдин сөзүн салыштырам, угам, андан кийин анан жыйынтык чыгарам.
сіздерді да колдогонго чакырам. Ошол туугандар. Ато биздин бийликтегилердин баарын эле душман кылып салышты акмактар. Камчыбек Кыдыршаевдин иштен алышы боюнча уйку жок эч кимде. Курсага тамак барбай калды, тамак жейиз, тамак барбай калды. Кадимкидей ойлонуп калдым. Баары ойлонуп атат, элдин баары. Баары ойго батып кетти. Не болуп кетти деп ойдо жүрөт азыр элдин баары эле. Баягы Камчыбек Кыдыршаев кете элек жатып эле уже элдер уже сагынып баштады. Уже баркын билип баштады. Уже аябай барктап баштадык. Кадимкидей бар кезде мындай көп эметпей, кайгырбай, баягы беймарал жүрчү элек. Кетти дегенден жүрөк башкача боло баштады. Бул сезимдер Сады Жапаровдагы посттон кетсе, президенттиктен кетсе, ушундай сезимдер 2 эсе 3 эселеп дагы келет баарыбызга. Көрөсүңөр. Бул Садыр Кожоевич менен Камчыбек Ташиев кетип кала турган болсо иштебейбиз деп чарчап. Анда эл ошондо баркын билебиз. Мен айткандай, булар иштеш керек болчу. 20 жылда иштеш керек болчу. Ел алып келиш керек болчу. Кайра конституцияны ойлоп таап алып, конституция деп конституцияга такыл болот. Бирок ел чечиш керек деп ойлойм. Ошол туугандар. Мындан ары тынчтык болуп, ар бир күчүбүздү, энергиябызды, акылыбызды, билимибизди биргеликте, ынтымактыкта мамлекетибиздин өсүүнүн үстүнө жумшашыбызды ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, чынында бул чечимди алып келиш, ушул чечимге бүгүнкү күндө ушун келиш өтө кыйын болду. Бирок ошолордун баардыгын жеңип өтүп, бир столдо отуруп, ошол маселени чечкенде дагы тынчтык жол менен, достук жол менен чечүүгө жетишиш өтө оор болду. Ушул биздин иштеген маалыбызда колдоп турдуңуздар, кубаттап турдуңуздар баардыгыңыздар, түшүнүп турдуңуздар. Анча-мынча кетирген каталарыбыз болсо, бизге баяндап айтып турдуңуздар. Ошондуктан мен силерге ыраазычылык билдиремин. Ошондуктан урматтуу президентибизге дагы мындан ары ушул мамлекеттик чоң чечимдерди кабыл алганда Алла Таалам туура жолду көрсөтсүн. Мындан ары мен эми бүт өмүрүмдөгү эң чоң, эң негизги маселени, мамлекеттик маселени чечүүгө ушунун башында туруп чечип бердик. Кудай буйрса, азыр эми президент бүгүн чыгарып туруп, бүгүн астакка кетирсе дагы ыраазы болуп кете беремин. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат.